прокуратурада 3 жылдан бери жатып атат, 10 гектар жер. Анан алардын чечими 10 жыл жүрсө жүрө бересиңер силер. Эл кантип жерге ээ болот? Чыкпай чалтырганда. Биринчи рухсаттан алып кирбейсиңер. Сумка рухсаттан кирбейсиңер. Күчтүүлөр, коррупционерлер басып алган жердин баарын. Мага окшогон карапайым элдин жаш балалары мына турат, участкасы жок адамдар. Мен үй салганга жерим жок азыр. Атамдыкында бир карасам квартирада, мантип эле орто жолдо жүрөм да. Уже жеттим аяка делечи. 10 гектар жер сиз алган экенсиз. Да, муну алгам, 97-жылы алгам муну. Биринчиден аларга 9 тонна солярка бердим. 9 тонна семенной пшеница бердим бажерден. 11 тонна будай. 11 тонна будай бердим. Ошолорду берип, анан мага ошол жерди бөлүп беришти. Жерди сатып эле чат. Анан кийинки урпактарга эмне кылат? Мыйзамдуу деп бизге китебин көргөздү деп айтып атпаймынбы? Сиз эмнеге кимиңерге ишенели? Айыл өкмөткөбү же акимгеби? Текосрегистрга. Арасында бирөөнүкү мыйзамдуу, бирөөнүкү мыйзамсыз. Бияка үй салып уруксат жокто, кандай мыйзам болот жер? Канча балдар участогу жок, үй сала албай жүрөт. 4 балалар ата-энеси менен жашап атат. Саламатсызбы? Атыңыз Улукбек байке. Камера бар. Эме кылалы? Не вопрос боюнча? Бирок бияк жашылданбай эле жашыл долларларга сатылып атат да. Курманбек деген президенттин жогорку кеңеште. Сиз аны айтпаңыз, сиз деген. Ошонун кызык Курмантай Абдиев менен кантип биякты басып алганын мен айтып берем. Сүйлөп турбайсыз. Курмантай Абдиев менен бияктан Осмоналиев губернатор менен кантип басып алабыз деп. Мынакей билесиз да бул. Акимдин биринчи орун басары жерлер боюнча керт башыңыз менен жооп бере турган киши сиз болуп атсаңыз. Сиздин колуңузда ушул ондогон гектар жерлер мыйзамсыз кетип калгандыгы тууралуу маалыматтар чыгып атса, кантип сиз билбей калып атасыз колуңузда? Ал далилдене элек. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологдун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн Ысык көл областындагы Чолпон Ата шаарына караштуу Чоң Өрүктүү айыл аймагында турабыз. Бул айыл өкмөттө ушул жергиликтүүлөрдүн чакыруусу менен келдик. Анткени 10 гектар жер, жалпы эле ушул жерге байланыштуу бир топ мыйзам бузуулар, жерге жетпеген карапайым элдин көйгөйү тууралуу сөз болот алдыда. Бул жерде Шаршеналиев Өмүрбек деген киши дал ушул жерди 1997 жылы айыл өкмөттүн чечими менен, токтому менен алыптыр. Учурда муну менчиктештирип, тегиндей кылып туруп үйлөр салынып, трансформация боло элек жер жашылдандырууга делилген максаттагы жерди бүгүн курулуш иштерин баштап, ар бирин такталбаган маалымат боюнча бизге жеткен $100 миң сатып, мындайча айтканда, бир айылдын, бир шаардын, бир элдин атынан бир киши байып, миңдеген адамдар жерге жетпей жаткан акыбал болуп атыптыр да. Мына ушуну сиздерге көрсөтөбүз. Анан Шаршеналиев Өмүрбек деген өзүңүздөр көргөндөй токтомдо турат. Бул киши Түп районунда аким болуп турган экен кезинде. Ошол учурда алыптыр. Бул Марат Жаманбаев деген аким буга токтомго бекитип 10 гектар жерди ошого берип коюптур да. Эми кийин азыр бүгүнкү күндө Марат Жаманбаев ал менин колум эмес, ал жерде мен жерди саткан эмесмин деп тергөөдө көрсөтмөсүн бериптир. Бул боюнча кылмыш иштери ачылыптыр. Бүгүнкү күндө прокуратурада кеңештин баары. Азыр биз жергиликтүүлөрдөн угалы, кандай дейт, эмне дейт, ошол эле айыл өкмөттөн, андан акимге барып, андан прокуратурага барып, анан жалпы коомчулуктун жагдайын сиздерге бүгүнкү чыгарылышта ачып беребиз. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет.
Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу Перовское шоссе 9, району 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Аты жөнүңүз ким? Мен Кайкеева Бактыгүлмүн, мен Чоң Өртүнүн тургунумун. Мен да ушул эме тууралуу делегат болуп барып келгем курултайга. Анан мен да ушул суроону койгом, ушул талапты койгом. Ала то 24кө сүйлөгөм орусча. Анан чыгыптыр, мен өзүм уккан жокмун. Ушул ысык суунун тегерегиндеги ысык суу чыгат бизде Өрүктүдө. Аябай жакшы суу, атагы чыккан. Кыргызстан боюнча. Биякты тааныбаган, билбеген адам жок. Мунун бир соты жери биз такталбаган маалымат боюнча бир соты жерин $2000 сатып атышыптыр. Азыр ушул тапта саткандар бар. Андан тышкары жанагы 10 000 штраф деп атпайбы? 10 000 штраф эмне болуп калат ал? Ал ошол жактан тазалаган мусорго да жетпейт. Бир сотыгынын баасына да арзып айтты. Бир сотыгы менен баардыгы жетпейт. Анткени деген бул күнүнө такталбаган маалымат боюнча күнүнө бияка 200 000, 300 000 сом акча түшөт экен. Ошондой түшөт экен. Аякта иштеген балдар бар, ошолор айтып эле да. Айылым бал жаш балдар бар, охранник болуп иштешет, повар болуп иштешет, ошолор айтып эле. Элдер ошол жака мал кайтарат. Бул негизи жайыт болчу. Элдин жайыты болчу. Мал кайтарат, ошолор деле көрүп эле машина санайт. 30 бусик кирди, 30 бусикте бери эле жагы 20 киши бар. А ошондон 200 сомдон эле түшкөн эмне деген акча түшөт. Биз билбейбиз канча сомдон алар алып атканын. Бул деген жер элдики. Мен оюм, мен личный энемин да. Мен личный оюм, ушак деген жер резиновый эмес, чоюлуп кетпейт. Жерди сатып эле чат. Анан кийинки урпактарга эмне калат? Бизден кийин балдарга эмне калат? Бул жерди ошого алып калышыбыз керек. Бул деген 5 киши ошол жактан пайдасын көрбөй, менчикке жанагы кымбат сатып алышып, шаардан үй алып атышат, например. Машина алып атышат. Бир уч топ. Бир уч топ, бир калкалоочулар, сатуучулар. 10-15 эле киши да. Жок, 10-15 киши аяктабы. Анан мен оюм ушул элге калыш керек да. Анан булар биз кийин миллион төлөйбүз дейт. Булар миллион төлөгүчө булар миллиардер болуш керек, мен ойлойм да. Булар миллиардер болуп дагы 10-15 жыл өтүп, анан миллион Кыргызстан эмне эле аймакка төлөгүчө качан? 15 жылдан бери иштетип атышат, эч пайда жок. Биздин айылыбызга эч пайда жок. Жогорку бийликте мындай жери бар, мындай ысык суусу бар. Пансионаттар аябай эле жакшы өнүгүп атат. Биздин айылга пайдасын тийгизсе жакшы болот эле. Анан бир четинен тегерегинде жайыт боюнча эле калса жакшы болот эле. Азыр биздин айыл жалаң эле карапайым эл мал менен эле жамбагат. Ошол жака уйгурлар кайтарылса, мисалы үчүн 5-10 000 сом акча түшсө, сүттүн акчасы жакшы эле болгон атпайбы? Чынбы? Бизде 1,5 миң эме бар. Население бар да биздечи, мисалы үчүн биздин эле Өрүктүдө эле. Анан алар кандай жамбагат, кийин булар менчикке өтүп кетсе, кийин аяка кире албай да калабыз. Чоо жай боюнча кандай? Сиздин аты жөнүңүз ким? Самат Дыйканов, мен ушул айылдын тургунумун. Бул жакта 10 гектар жер боюнча 97-жылы ошол убакта Түп районунда аким болду, Тогуз Турат аким болду, Шаршалиев Өмүрбек деген биздин айылдан кандайдыр себеп менен 10 гектар чыгарып алган. Эки аким. Жок, бир аким. Бул бир аким экинчи акимге берип атат. Экөө сүйлөшүп туруп чыгарып атат. Жаманбаев деген Ыской районундагы ошол убактагы аким. Ошол экөө чыгарып 10 гектар жерди алып атат дагы, биз мейли бир аким алып аны иштетсе, жашылдандырып, эгин эксин, картошка сепсин. А биз айылдан эл карап турсак, ал жакта мында кусок кылып туруп, госрегистрден чыкты, 24 кишиге сатылыптыр. Учурда ошол жер сатылып атабы? Сатылып атат, 1,5 миң сотун $1,000. Сатылып кетти уже. А биздин балдар канча бала? Бектемиров Жакшылык. Канча балдар участогучу үй сала албай жүрөт. 4 балалар ата-энеси менен жашап атат. Канча жылдан бери астык эле эметпей койдук. Областтык сотко 2 жолу бардык. Бул райондукуна бардык. Республикага бардык темселеп. Жер жөнүндө чечилбейт. Бир эле киши басып алган. Тягын карасаң чечилбеген көйгөйлөр көп. Чечип бере албай койду ушуну сот прокуратура. Же өзлөрү кошо киришкенби? Бир балекеттер бар. Ушуну бир өзүңөр кирип чечип берсеңер болот. Ошол тууралуу 2020-жылы, ошол декабрда 3 жыл болду. Ошол иш тууралуу 320 статья бул кызматтык абалдан кыянаттык пайдалануу эми. Ошол боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок эмне себептен ушу 3 жыл болду прокуратурада же иш жабылбайт, же ары кетпейт, токтоп турат.
Барабыз, эмне болду иш? Мына айылдын эли билет, ушу 10 гектар тууралуу. Барсак эле прокуратура архивден журнал учетан алышыбыз керек. Токтомдо ошол убакта каттаган ал жок, тигил жок, бул жок. Ошо менен иш токтоп турат. Анан ал жерди госрегистрдан 24 кишиге баягы договор купли-продажи бүт бар. Ошондо сатылган бааларын көрсөк 70 миң, 10 миң. Ушундай доллар менен 400 миң, 600 миң ушундай болуп атат да. Эми бул жакта эми кимге кайрыларыбызды да билбей калдык. Мыйзамдуулук качан бизде иштейт? Силер айткандай бала 4 сотук эмес, 10 гектар жер бул айылдын жери. Бир адамдан алып жеке кызыкчылыгына, ошо менен кусоктолуп сатылып атат. Сатылып атат. Жалаң доллар менен. Сом менен эмес, жалаң доллар менен. Бул Самат айткандай. Госрегистр. Атыңыз ким? Нурбек. Нурбек байке. Ошол жер бөлүнүп сатылып атабы азыр? Бөлүнүп кеткен, ооба. Сатылып атабы? Канчадан сатылып атат? Эми билбейбиз, анын менчигеси өзү билет да. Канчага бөлүнүп сатылды? Эми тактап берели, 24 деп атат. Тактап берели, аны бизде маалымат жок аны. Кандай билбейбиз ошол? Бул жакта госрегистр 24 деп атпайбы, аны тактап берели да. Точный количествосын билбейбиз да. Болжолду. Сатылып атабы? Айта албайм. Сатып атса керек, ооба. Барсаңар көрөсүңөр, участок кармалган уже, толтура. 24-төн көп. Статусу кандай ал жердин негизи? Жеке менчик. Көрөрмандар үчүн аты жөнүңүздү тактап койсоңуз, менин атым Улукбек. Динара Санкуловна. Ахматова Динара Санкуловна. Жер боюнча акимдин биринчи орун басары. Ооба. Жогорудагы 10 гектар боюнча жердин чоо жайын билдиңизби? 10 гектар жер бул 1997 жылы Шашыналиев Өмүрбек деген жараланга өздөштүрүүгө берилген. Андан кийин 90 айыл өкмөт тарабынан берилип, администрация тарабынан бекитилген. Токтом берген. Ооба. 97 деген бул мамлекеттик жер, бирок өрүктүү айыл территориясына жайгашкандыктан бул жерди айыл өкмөт токтом чыгарат да, жериндечи. Андан кийин 99-жыл жаңы жер кодекси ишке киргенден кийин бул токтомдун менчик укугу таанылат. Ошонун негизинде 2004-жылы токтом чыгарылып берилет экен. 2004-жылы. Бүгүнкү күндө токтом мыйзамдуулугу экен. Аны сот чечет мыйзамдуулугун. Бүгүнкү күндө сиздер сот чечкенге чейин азыр тактап алайын. Токтом сиздер берип атасыздар да. Бул токтом боюнча айылдык кеңеш тарабынан сотко берилген мөөнөтүн калыбына келтирүү боюнча, бирок облустук соттон жана жогорку соттон, Верховный суттан канагаттандырган эмес бул боюнча. Бүгүнкү күндө Өрүктүү айыл өкмөтүнүн жараны Дыйканов прокуратурага бул маселе боюнча кайрылыптыр. Прокуратура орган тарабынан азыр тиешелүү иштер жүрүп жатат. Ал иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул иштер бүткөндөн кийин бизге сунуш берилгенден андан аркы иштерди биз жүргүзөбүз. Жердин ээси сиздер да? Мамлекет. Мамлекеттен. Мен дагы бир жолу айтам, мамлекет элдин жердин ээси, бирок бул жер Өрүктүү айыл өкмөтүнүн граница чегарасында болгондон кийин Өрүктүү айыл өкмөтү токтомду чыгарып берет. Акимдин колу турбайбы бекте? Ал бекитип берет. Токтомду сиздер бекитип берет. Чекти коюп печатты басып атасыздар, туура деп. Да. Ошол кезде. Дагы бир жолу айтам, бул боюнча айылдык кеңеш тарабынан сотко берилген. Восстановить время упущенное. Бирок бүгүнкү күндө соттун чечимдери менен канагаттандырган эмес. Бүгүнкү күндө мына Дыйканов тарабынан прокуратурага ушул печать кол боюнча арыз жазылыптыр. Прокуратура орган тарабынан ошол азыркы күндө мен маалымат алганда азыр териштирүү иштери жүрүп атат. Териштирүү иштери бүткөндөн кийин качан башталды? Корутундуну берет. Качан башталды териштирүү? Февралда. Канча жыл болду? Февраль айында жазылыптыр жаңы жагдай боюнча. Акимдин биринчи орун басары жерлер боюнча керт башыңыз менен жооп бере турган киши сиз болуп атсаңыз. Сиздин колуңузда ушул 10 гектар жерлер мыйзамсыз кетип калгандыгы тууралуу маалыматтар чыгып атса, кантип сиз билбей калып атасыз колуңузда? Ал далилдене элек. Мыйзамсызбы, мыйзамдуу далилдене. Далилдөө боюнча. Далилдейт. Далилдөө боюнча кандай кайрылуу кылдыңыздар? Кимге кайрылдыңыздар? Айылдык кеңеш тарабынан убакыт мөөнөтүн калыбына келтирүү үчүн сотко берилди. Качан? Областтык сотко, жогорку сотко. Бүгүнкү күндө анын чечими келди.
ылбасын дегенчи. Азыр дагы мына дагы прокуратура иштерине берилди. Ушул боюнча бул жаран Үрүктү айыл өкмөтүнүн жараны тарабынан азыр сот мынакей келсеңиз мынакей Дыйканов Самат мына тарабынан берилди. Азыр териштирүү иштери бүткөндөн кийин туурабы официалдуу түрдө бизге сунуш келет. Прокуратура органы тарабынан. Бирок мен бир нерсеге түшүнбөй атам да, жердин ээси мына айыл өкмөт, мамлекет, райондук администрация болуп атса, жердин ээси силер болуп атсыңар. 97-жылы токтом чыкты. 99-жылы жаңы жер кодексинин негизинде, ишке кирген негизинде укугу, менчик укугу таанылып атат. Прокуратура мына официалдуу ушундай маалыматтар келип атат. Мондай маалыматтар бар экен. Могуга укуктук баа бергиле деп үстүнөн кайра көзөмөлдү жүргүзүп, прокуратурага бизге бул боюнча официалдуу кайрылуу келген эмес. Жок, жердин ээси сиздер да. Нурбек келиңиз, сиз мен же туура эмес түшүндүрүп атамбы, түшүндүрүп бериңизчи. Мен Нурбек Сакыев, кадастрдан келдим. Госрегистр. Госрегистрдан. Жаңы эле билип атпай, биле элек болчу да, эми билди да. Баргандан кийин эми тактайт да. Действиясын, дальнейший действиясын. Бул подделка токтом, бул подделка экен жаңы эле мына бияктан келип билип атпайбы? Аким орун басары жаңы билип атабы? Мына бияктан бүгүн билбедикпи? Азыр билип атпайбы? Азыр эми жумушка барып туруп, анан уже тактоо иштерин жүргүзөт да. Сен болсо эме кылып атпайсыңбы? 3 жыл болуптур. Жок, мына подделка деген мына жаңы эле айтты, мына көрсөттү подделка деп. Прокуратура бизге сунуш берет да. Ченемдик укуктук актыларды бузуу жөнүндө сунуш берет. Могул жер кодексинин могул статьялары бузулуптур бул токтом берилгенде. Ошол негизинде чара көргүлө деп бизге прокуратура сунуш бергенден кийин анан биз өзүбүздүн иш аракетибизди алып барабыз. Расттарга айтып башка жергиликтүү бийликте өздөрүнчө келишимдерди жокко чыгарып атпайбы? Токтомдорду өздөрү жокко чыгарып атат. Кааласаңар, биз мыйзамсыз кылсак сотко барып кайрылып алгыла деп атат. А сиздерде ошол функция болуп атпайбы? Ошол мүмкүнчүлүк болуп атпайбы сиздерде? Эгер прокурор ошол жерде колу алынып калган болсо, ал чыгарбай 3 жылдан бери прокуратурада 3 жылдан бери жатып атат, 10 гектар жер. Анан алардын чечими 10 жыл жүрсө жүрө бересиңер силер. Эл кантип жерге ээ болот? Мисалы. Ошо бизге официалдуу жердин ээси сиздер деп ушул айыл өкмөт, акимият сиздер да бул жактачы жердин ээси. Анан сиздер мындай кайдыгер болуп атсаңыздар. Президент Бишкекте 4 сотук жер үчүн өзү барып маселени чечип атат ошол жерде. 4 сотук жер үчүн. А бул жакта ондогон гектарларды элдин, мамлекеттин жерин, байлыгын кантип бир киши укук берди, ал байыганга, элдин акысын, мамлекеттин жерин сатып байыганга ким укук берди ага? Эч ким укук берген жок да, чынбы? А сиздер ошону көзөмөлдөшүңүздөр, сиздер ошону карашыңыздар керек эле. Ошо бизге прокуратура ошондой сунуш бергенде анан биз прокуратура бербей койсо, прокуратура жок болуп кетсе не кыласыңар? Жердин статусу Кечиресиз, атыңыз? Мен Чоңөрүктү айылынын тургуну Мамбетов Өмүрбек. Ал жердин статусу багыты бар да, ал өздөштүрүү менен жашылдандырууга берилген жерлер. Бул жердин баары мыйзамсыз иштеп атат да азырчы. Анан бул жердин максатын өзгөртүп иштетип атышат бул жер баары. Жашылдандыруу менен өздөштүрүүдөгү жерлердин баарын курулуш куруп алышкан. Курулуш куруп алганда туристтик багытта иштетип атышат да. Бирок мамлекетке пайда жок бул жерден. Элге дагы мамлекетке да пайда жок. Бул 2009-жылы мораторийден кийин бул жердин баары бөлүнүп сатылууда. Бир чоң сумма менен сатылып кетип атат баары. Аны көзөмөл кылган орган деле жок. Кимге кайрылдыңыздарбы? Бул кайрылган. Бул жок, кайрылганбыз. Быйыл кайрылдык мынакей. Быйыл мына биз курултайга делегат болуп барып келдик. Биринчи курултайдын. Анан ошо кайрылганбыз. Өткөндө сот болгон райондук администрация башчысынын катышуусу менен. Ошол сотто да айтылган бул жер мыйзамсыз экени ошол жерден да айтылды. Сиздерге мына урматтуу аким орун басары биз киргенде, кокуй мен такыр билбейт экен, бир да кайрылуу келбеди буга чейин деп айттыңыз. Анан азыр бери келип дагы айтып атасыз, кайрылуу жок деп. Эл кайрылды. Официалдуу түрдө мага бул келген эмес. Официалдуу деп нени билесиз? Официалдуу деген өзү эмне? Кайрылуу. Кайрылуу, официалдуу кандай болот өзү? Заявление жазып кирет расмий түрдө. Расмий түрдө. Расмий кайрылуунун мыйзамда кандай үлгүлөрү бар? Мисалы, кайрылууда мындай да, ооз эки түрүндө кайрылса болот мыйзам боюнча.
электрондук түрдө, анан кат түрүндө кайрылганга жол берет. Ошонун кимиси менен кайрылды сизге? Мага кайрылган жок, ОЗ2 да. ОЗ2 кайрылып атпайбы? Акимге кайрылышыптыр. Сиз акимиятта иштейсиз да? Жер боюнча. Ооба. Акимге өзүнө кайрылышкан соттон. Түшүнүктүү. Азыркы боюнча, Айыл чарба багытында кайда кетти? Некен? Жайыт боюнча. Кайда кетти жан киши? Ошол туура айтып атасыз, Айыл чарба багытындагы мыйзамсыз курулуштарды салдалышкан, бүгүнкү күндө. Эмне кылдыңыздар ошого? Ал боюнча атайын комиссия түзүлүп, бүт жеринен аныкталган. Экология тарабынан бүт инвентаризация, азыр инвентаризация жүргүзүлүп, бүт мыйзамсыз экени архитектура көзөмөл кызматына берилген бул маалымат. Ал тарабынан баарына штраф салынган, бүгүнкү күндө штраф салынып, эми сот иштерине берип атат. Ошол. Эгерде сот туура чечим кабыл алса, бул мыйзамсыз курулуштар бүт алынат. Кайсы жерде сиздер азыр мыйзамсыз болсо барып буза аласыздарбы? 10 000 сот чечим чыгарат. Кайсы жерде көрсөтүлгөн сот чечими менен гана бузулат деп? Эмненин чечими менен бузулат? Ал сиз жердин ээсисиздер да. Же мыйзамсыз курулуштар боюнча салып атса, укук коргоо органдары чара көрүш керек да буга? Көрөт. Ошо укук коргоо органдары чара көрөт. Билдирүү бердиңиздерби? Берилди. Билдирүүлөр бүт берилди. Бүгүнкү күндө чечим чыкканда. Калп эле ошондой салып алып, мурда курбагандар кийин куруп, турак жай кылып алып сатып берип ататмы? Мунапсы боюнча. Ошо азыр каралып атат. Ушул маселелер бүт. Жаратышты коргоо тармагында начар иштөөдө. Ошондон чыккан кир суунун баары көлгө барып куюп атат. Ошолго түшүп атат. Тазалык жок. Кийин орчусса ким жооп берет? Караңгы иш жок, жаратышты коргоо иштебейт, акча тип коет, болду кетет сеники жакшы. Урматтуу аким орун басары каяка кетип калды? Могу кишилердин үнүн укпайсызбы? Айыл өкмөтүнө сиздер келиңиздер эми мындай. Жаратылыштын экологияны эмнеге бузуп атат? Ким бузуп атат? Жанагадан чыккан ылай суунун баары, жана кир суунун баары түшкөнүн баары көлгө куюп атат. Аны караган эч ким жок. Жок, карап атат эмнеге? Ким карап атат? СС санэпидем станция бүт деген комиссия сооружение деген болот. Туура. Туурабы? Ал жок. Президенттин жаңы указы чыккан. Эгерде очистной сооружениялар болбосо иштебейт деп. Ал жок да. Эми иштебейт, эми иштешпейт. Такыр жок, канча жылдан бери булгап атат. Сиз булгаганда жок, бар жок экенин билесиз точно? Очистной сооружениялары мындай талапка жооп бербеген очистной сооружениялары. Мурун Союз кезинде ачмак, мындай кара жолдун өйдөн алып чыкты. Биз азыр талапка жооп берүүчүнү требовать этип атабыз, туурабы? Такыр жогу, ооба, мындай жооп бербейт. Ал үчүн бүт берген, корутундулары берилген. Быйыл эми указдын негизинде иш алып барып атышат. Мындай Союз кезинде ал жетпей кара жолдун өйдөн алып сордурупчу, уктурсаңар. Анан тазаланып кайра көлгө коймак. Азыр прямой көлгө атат шордон кирип эле. Караган эч ким жок, жаратышты коргоо тармагы. Аким карабайт. Дагы айта кетчү нерсе, ушул токтом боюнча ошол убактагы аким Жаманбаев Бишкек шаарында ушул тергөөдө бүт баарын айтып атат. Бул менин колум эмес. Мен мындайга кол койгон эмесмин. Экспертизадан, суд экспертизадан Жаманбаевдин колу эмес болуп чыкса да, прокуратура органдары тарабынан болбой атат. Кимди кантип табабыз, Жаманбаев койбоптур деп кайра мага суроо беришет барсак. Чолпонтонкуч, эми кимди күнөөлөйбүз бул жактан дейт да. Ошол жагын да карап берсеңер. Азыр 2020 жылы дал ушул Өрүктөө айыл өкмөтүндөгү 10 гектар жердин чоо жайы дал ушул прокуратура иш козгогон экен, РППга катталып, азыр прокурорго келдик. Эмне деп жооп берет? Кылмыш эмне болду? Качан бул ишти жабат, эми сотко жеткизет деген суроолорго азыр жооп алалы. Самастар. Прокурор кайда отурат? Прокурор керек эле. Сизби? Каримов Авазбек Келдибекович дейт. Саламатсызбы? Атыңыз Улукбек байке. Камерабы. Эме кылалы? Не вопрос боюнча? Билебиз, бирок бар жокту каалаган нерсеңерди көрсөтүп бере албаймын. Биринчи суроолорду тактап алалык. Керек болсо, анан такталык. Себеби вырезка кылып, каалаган жерди чыгарып, каалаган менен болбойт да. Түптү. Азыркы не деп тосуп алдыңыз? Киргенден баштап чыкканга чейин түз чыгат байке. Камераны мындай алып коем. Алып коюңуз, анан кирелейин. Азыр
башка маалыматтар бар, ошолор камерага түшпөсүн деп атат. Эми турал түшпөйт, бирок биз өзүбүздүн эле суроолорго жооп алып кетебиз да. Көлдүн кадырман акелери деп атакай. Кире берелиби? Денсаулыгыңыз жакшыбы байке? Жакшы. Менин атым Улукбек. Фамилиям Карбек болот. Көз карандысы журналистпиз. Азыр түшүндүм журналист экениңерди. Бизде уштуп мына эме кылыш үчүн вертикальный власть бизде. Түз биз область башка прокуратурага башlayбыз. Алардан бир уруксат сурап туруп, анан тарталы. Берген сурооңарды бардыгын бергиле, калсаңар жазуу иретинде бергиле, калсаңар өзеки бергиле, баарына жооп беремин. Алмазбек байке Келдибекович, Курмангул Токтаралиевичтин интернет маалымат булактарында жүрөт. Ошол башкы прокуратуранын маалымат булактарында да жүрөт. Аймактардагы кайсы эле болбосун, облустагы прокурорлор элге ачык болгула. Журналисттер барса алар менен урушуп талашпай мындай ачык маалымат бергиле деп мындай бирден бир талап кылган нерсеси ошол да. Ошого таянып эле биз сизге мындай уруп согуп келдик байке. Маселе мындай. Чоң Өрүктү айыл өкмөтүнүн элинин жамааттык арызы бар экен сиздерге. Азырбы? 2020-жылы арыз жазышыптыр. 20-жылы байке, РППнын номерин айтайынбы? Айтса деле болот. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 320-статьясы менен иш козголуптур. РПП номер 0315. Уналарды даналары ким берди сизге? Кайрылган адамдардан алдык да, биз муну үчүн асмандан таап алган жокпуз. Бизге адамдар жазды, кайрылды, эл сурап атат, ошон үчүн келдик. РПП номерине карайсызбы? Мейли, 0315 2020 00 00 дагы 15. 15? Ушул номер менен кылмыш иш ачылыптыр. Ошонун чоо жайын сурайын деп. Эмне болду деп. Кылмыш иш азыр токтоп турат. Бул кылмыш иш. Маалымат бар турбайбы? Сразу эле. Мен тактайт экен деп атпаймынбы сизди азыр? Тактаганда деле ысык сууду атпайсыңарбы? Чоң Өрүктүдөбү? Чоң Өрүктү. Алып береле. Береле ошол боюнча козголгон кылмыш деп атасың да. Ооба. Бул 97-жылы болгон эле. 97-жылы токтом чыктым. Ооба. То есть окуя 97-жылы болгон да. 97. Анан бул кылмыш ишти азыр тактап атышат. Кол койгондор менин колум эмес. Ким кол койду, ким кол койбоду. Анан токтом бул эмес, бул башка деген вопростор болуп, ушуларды тактап гана жүрүп атышат. Бирок бул кылмыш иш перспективасы жок баары бир. Эмнеге? Себеби давность өтүп кеткен. Кылмыш жоопкерчиликке тартуу мөөнөтү өтүп кеткен да. Даже если биз тактап азыр окончательно тактай алган болсок, муну незаконно берген жерде деп. Деген күндө дагы мөөнөтү өтүп кеткен да. Түшүнүп алатасызбы? Мен түшүндүм. Мыйзам боюнча. Ошон үчүн биз муну сотко жөнөтө албайбыз. Бактан кыскартылат. Жок, азыр так суроо берейин да. Кийин күнөөлүү экенин так билип алыш үчүн бизде экспертиза 2-3 жолу почерковый экспертиза дайындадык. Булардыкы чыкты. Чыккандан кийин эми ошондо заявителдер келген дагы, арыз ээлери келишип, эме менен тактайлы дешкен. Журналда бар, катталган эмес деп. Анан архивтерге катчада түшүп, ушуну тактап атышкан на этой стадии. Кылмыш эмне болду? Козголдубу же? Бул 2020-жылы козголгон иш. Мынау номер мынау. Сонда 2020-жылдан бери каралып жатабы? Бул каралып атат, ооба. 2020-жылдан бери. 20-жылдан бери. Анан 2-жылдан бери тергелүүгө кетет десечи, анда так туура эмес болуп калат да. Бул 2 айлык мөөнөт менен 20-жылы да действительно тергөө мөөнөтү жок болчу. Кийин жаңы азыркы УПКлар кабыл алынгандан кийин азыр мөөнөтү бар. 1 ай тергейбиз дагы, токтотобуз бул ишти. Бирок токтоткон менен
бары бир следственный действие жүргүзүүгө куубуз бар. Түшүндүм. Ошону менен Уголовный кодекс боюнча канча убакыт болуш керек? Уголовно процессуальный кодекс Жаңы кодекс боюнча. Жаңысы боюнча 2 айлык мөөнөттө тергелип бүтүш керек. Бул биринчи эме болсо. Эгер 2 айлык мөөнөттө тергеп бүтө албай калган болсо, анда узартканга болот. Канча убакытка? Талап кылынганда Ошо канча убакытта узартылат? 1 айга. 1 айга. Ошондо 3 айда бүтүш керек, полный иштин баары. Жок. Эми бүтсө 2 айда бүтүш керек негизи. 2 айлык мөөнөттө бүтүш керек. Сизге түшүндүрүш үчүн мындай түшүндүрөйүнчү. Бар кылмыштар жылдап тергелген кылмыштар бар. Алардыкы дагы 2 гана ай мөөнөттө. 2 гана ай, 2 ай бүткөндөн кийин муну же токтотушат, же узартышат мөөнөтүн. Эгер токтоткон болсо, срогу өтпөй турат, муну мөөнөтү өтпөй турат. Эгер бул ар түрдүү себептер менен токтолот да, 206 боюнча биринчи пункт менен болсо, анда розыск объект эткен болсок, бирөөнү адамы бар. Ким экенин биз таныдык. Бирок кай жерде жүргөнүн тактай албай атабыз. Буларды боло турган болсо, анда РД ачып, анан токтотобуз, бул келгенден туту алып келгенден кийин кайра көрөрмандарга дагы түшүнүктүү болуш үчүн так суроо берейин сизге. Кайсы учурда кылмыш иши токтотулат? Мөөнөтү бүткөндө. Сиз биринчи айтып атасыз. Биринчи азыр адамдын аныкталбагандыгын үчүн кылмыш иши токтотулат, дагы кайсы? Бул көптөп перечень. Мунун баарын айтканда ооруп аткан болсо токтотулат. Оорулуу болуп алып психологиялык жөн эле оору болсо дагы, тергөө катыша албаган болсо, справка болуп турган болсо, иммунитети болуп калат кээ бирлериники, посолдор бар, депутат жогорку кеңеш или иммунитеттери боло турган болсо, кимди жоопко тартууга болбойт. Тарта турган жок, жоопко тарта турган адамды аныктай албай калабыз кээде. Ким кылмыш кылган? Розыска берилип, бирок аныкталбаса. Ал адамы бар. Адамы бар, бирок каякта жүрөт билбейбиз. Местонахождение билбесе, ал пункт менен токтойт. Пункт 3 менен токтой турган момент урдап кетти, допустим, кылмышты. Ким урдаганын биле албай атабыз дагы. Вот мында пункт 3 менен токтойт. Бул себептери көп да. Иш кыскартылдыбы же сотко жетпеби? Жок, бул кыскарып, кийин кыскаргандан кийин атмен болуп, кайра бизде азыр. Кайсы учурда иш атмен болот? Көзөмөл кылган прокурор окуп көрүп, эгер мыйзамсыз деп эсептей турган болсо, тергөөчүнүн токтомун, анда прокурорго укук берген, ушуну атмен кылып. Ошо прокурордун атмен кылган эмеси барбы сизде? Барбы ошол чечим, прокурордун чечими? Ушул кылмыш боюнча болот. Негизи делодо болуш керек да бул, болуш керек, сөзсүз бар. Ошондо азыр прокуратура ишти кыскартып койду ошондо? Жок, кыскарта элек. Иш эмне болду? Пока токтоп турат. Токтоду. Кимди жоопко тарта турган адам белгисиз. Биз Алибай кылмыш кылдыбыз, Алибай кылдыбыз, белгисиз. Ошон үчүн сиздер кылмышкерди аныктай албаган үчүн токтотуп койдуңуздарбы? Ооба, пока. Бул иште аягында, жыйынтыгында кылмышкер ким экенин билбей атасыздар, кылмыш иши ачылган, бирок ошон үчүн токтотуп койдуңуздар. Таппай атасыздар, Ооба. Ушундай негизи. Кылмыш иши боюнча бул иште тергөөчү тарабынан мыйзам бузуулар болдубу, болбодубу? Прокуратура сиздер аныктадыңыздарбы, аныктабадыңыздарбы? Дал ушул иш боюнча. Тергөөчү тарабынан мен на память не помню азыр. На память не помню. Как таковое грубое нарушение жок. Грубое нарушение жок. Токтотуп турат экенсиздер убактылуу аныкталганга чейин, Эми токтотуп турсаңыздар, кылмышкер таппадыңыздар да, ошонун негизи болуп атабы? Да, тергөөчү тапкан жок пока. Түшүнүктүү. Кылмышкерди аныктап таппай атпайсыздар. Ким экенин билбей атасыздар да ошондо, Ким саткандыгын? Жок, бар. Адамдар мунун бардыгын мынандай да азыр тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн мен айта албаймын. Муну совсем токтоп калды, жок деген болсо болбойт. Муну токтомду кабыл алган адам бар да. Буйрукту кабыл алган адам бар, жерди кандай болгондо да бар, документтери бар да. Анан келишимге кол койгон адамдар бар да. Анан бул токтомду кол койгон адам мен эмесмин деп чыккан учурлар болуп атат. Анан анда биз кол жазма экспертиза дайындайбыз. Экспертиза жыйынтыгы азыр мен айтсам кайсы жерге дайындадың, кандай кылдың деп бар жокко
Менде экспертизанын жыйынтыгы бар. Менде экспертизанын жыйынтыгы бар. Ошонун баарын жеткирип бүтүштү да элдерчи ошону менен бизге Миша айтып атат делону түзсөк келгенгечи. Мен карасам даже рапортту бул түшкөн бардык немени делонун ичи бар сизде жүрөт да. Бул кайдан ким берип койду мен түшүнбөй атам мына. Маселе мындай болуп атат агай. Маселе кылмыш ишти таратып беришпи? 3 жыл, маселе 3 жылдан бери чечилбей аткан маселеге келип атабыз да. 3 жылдан бери тергелип бүтпөй аткандыгына таң калып келип атабыз. 20 жыл иш козголуп атат. Бирок сиздер ошол жерде кылмышкерди таппай бүгүн убактылуу токтоттук деп атасыздар. Токтотуп турган болсо, экспертиза ошо мурдагы аким официалдуу түрдө ал сиздерге тергөөгө допрос берип атат. Менин колум эмес, мен кол койгон эмесмин деп. Аны сиздер экспертизага берип атасыздар. Экспертизанын жыйынтыгы чыгып атат, бул чын эле анын колу эмес экен деп. Демек, ал анын колун жасалма кылып койгон адамды таппай атасыздар азыр. Жок, азыр табылып подробностью мен билбеймин. Мен делону азырда көтөрдүм, мындай дело күнүгө козголуп турат мындай иштер. 2020 жылдан бери делонун подробностьтөрүн сиз каяктан билип атасыз? Азыр тактап албайм мен биринчи. Анан керек-керегине жооп берейин. Бирок ачык телевидениенин баарына мен ал кылмыш боюнча жооп бере албаймын. Жооп бергенге мен укугум дагы жок да. Жок, бул жерде УКК жардам бербейт, уруксат бербейт, то есть. Кылмыш 3 жылдан бери кайсы стадияда турат, ушуну айтып коюшуң мүмкүн? Кайсы стадияда? Барбы, действительно жокпу. Андан буягына сизге даже бардын берип бүтүптүр, булардын баарын бергендер башкага да берип атат. Ушулар тоскоолдук берип келип атат да. Ошондон бери ала албай. Эл тоскоолдук кылган үчүн тергей албай кутулбайсыздар байке. Ушул сыяктуулар деп атам да. Эми коюңуз байке, эл кайра талап кылып ушуну чечип бергиле деп атат да. Эл кылбай атат, эл таратмак беле муну. Муну билбейм кайдан алган. Кимдин кызыкчылыгы болушу мүмкүн? 10 гектар жер кимге кызыкчылык? Элге кызыкчылыкпы? Элдин жериби? Эл талашат, элдин кызыкчылыгы да болот го. Бизге наоборот белгилердин кызыкчылыгын колдоп жүрбөйбү деген сөз. Вот вопрос. Биз ошолордун күнөөлөрүн тактай албай жүрүп атат биздин тергөөчүсү. Бирок сизге агай такыр суроо. Кылмыш ишинде кылмышкерди аныктай албай атпсыздар. Ал тиги киши мурдагы аким менин колум эмес деп экспертизанын жыйынтыгы чыгып аныкталып такталып турат. Кагаз менен чөткө коюлуп турат. Ошондо жанагы сатып алдым деген киши бар да. Шаршеналиев Өмүрбек 10 гектар жердин ээси ким учурда. Ошол киши мына сатып алганмын деп аныктап атат. Ошол жерде кол койгон киши аким менин колум эмес dedi. Экспертиза меники эмес деп атат. Демек, бул жерде бирөө кол койду да. Сиздер ошол Шаршеналиев Өмүрбектен маалымат сурадыңыздарбы? Кимден алдың? Эмнеге биз таппай атабыз дегениңиздерди ошентип таап алсаңыздар болбойбу? Мен сизге мындай деп айтайынчы. Туура, булардын баарын тергөөчү допрос кылып, сурак кылган. Бирок мен буну сиздерге айта албаймын да. Жарыялай албаймын да. Мен укугум жок андай жарыялай турганга. Тапкансыздар демек, э? Жок, таптык, таппадык. Кандай болду? Бул жыйынтык чыккандан кийин кешелүү адамдарга тааныштырылат. Анан сотко жөнөтүлүп, соттон бир чечим чыкканда анан обнародовать дейбиз. Азыр кантип биз бирөөнү күнөөлөө деп айтабыз? Күнөөлөө деп айткан жокпуз. Ал соттун чечими чыккандан кийин айтылат. Пока кылмыштын купуялуулугу болот, буга айта албайбыз. Сиздер анан кантип таппай атасыздар деп атабын да. Азыр айтып атасыз, кылмышкерди таппай атабыз деп атасыз. Кылмышкерди таппай атсаңыздар, могу жерде Өмүрбек Шаршеналиев Өмүрбектен сиздер сурабайсыздарбы? Кимден алдың эле мына кагазга ким кол койгон? Сен ким менен келишим кылгансың? Эгерде аким ошол мезгилде сага берген эмес болуп аткандыгы азыр айтып атат. Мына колу да ал эмес экен. Акимдин ордуна ким кол койду? Сен ким менен сүйлөштүң деп документтин чоо жайын ошол сатып алган кишинен сурасаңыздар болбойбу? Болот. Эмнеге таппай атасыздар анда? Болсо. Ошондон суроо берсеңиздер табылат да. Ошол мындай да айта албайбыз сизге эмне экенин. Эч кимге айта албайбыз мунучу. Бизде вышестоящий бар. Анда генеральный прокуратурага ушул боюнча барсак айтабы? Алар деле сизге айта албайт да. Ким айтат анда? Алар өздөрү текшеришет да. Бизде келет да, текшерет, убедиться биздин мыйзам бузуклук барбы жокпу деп туруп. Айтса болбойт да, бул УПК боюнча ошондой да. Муну азыр обнародовать этип барына жайып отурганыбызга болбойт го. Кандай кылалы? Ар бир адам мен блогермин деп келип, кылмыштын баарын куялуулугун тарата берген болсо. Кылмыштын куялуулугу мыйзам боюнча кайсы учурда болот, билесизби? Айтып бериңизчи анда. Кайсы учурда кылмыш куялуулугу, тергөө сыры деген норма бар да. Тергөө сыры. Тергөө сырын айтып атасыздар. Ар бир арызды, ар бир неме боюнча да биз бере албайбыз. Не только кылмыштыкка, кылмыштык тем более бул эч кимге бере албайбыз. 3 жылдан бери неге бербей атасыздар? Кимге?
кылмыш ошол кылмыш боюнча же ак же кара деп чак. Сиз мындай же этиканы карабайт экенсиз бирөөнүн жооп берип, мен сизге көп нерсени айта албай калып атам мында. Андай кылып мына менен тергөөнүн чыгышына ылайыктуу мен жооп бере албайм сизге. Бизге жооп берүүчү прокуратурага барсак жооп береби анда? Сиз жооп бере албасаңыз? Кайсы прокуратура? Генеральный прокуратурага. Баш прокуратура кантип жооп берет ал биздин өндүрүштө болбосо? Анда кимден жооп алыш керек? Кайсы суроого? Мына суроого. Бериңиз жазуу иретинде мен жооп берем. Кайсы жерде көрсөтүлгөн жазуу иретинде, жазуу иретинде гана сураш керек деп. Арыз жазуунун мыйзамда көрсөтүлгөн нормасы бар да, билесизби? Ооба. ооз эки түрүндө, кат түрүндө, электрондук түрдө. Биз сизге ооз эки түрүндө кайрылып атабыз. Давайте протоколдоштуруп анда. Келиңиз. Мыйзамга ылайыкташтырып, кайсы суроолор болсо тактайлы. 14 күндө жооп бересиз да буюрса. 14 күнгө чейинки мөөнөттө почему ушуну мен негизди кечки 14 күндө да? Ооба. Болду, түшүндүм ага. Мейли анда протоколдоштуруп алыңыз. Биздин сөзүбүздү. Бирок ооз эки түрүндө кайрылуу дагы коомдук мейкиндикке чыккан маалымат. Мен жооп берип атам мында. Силерге баягыдан бери жооп берип атамын. Ала силер этиканы карабай атпайсыздар. Бул жерде кайсы этика болуп атат? Эмне кылыш керек? Келиңиз, айтып бериңиз, кайсы этиканы бузуп атам мен байке? Келиңиз. Этика дегенде эле мындай жактап алыпсыздар да барыңыздар. Мен бул жерде этиканы буза турган эч нерсе айткан жокмун сизге. Ким атыңыз ким болот? Улукбек атым. Арызыбыздын биринчиси ошол Өрүктүү айыл өкмөтүндөгү 97-жылы чыккан иш боюнча прокуратуранын акыркы чечими. Өрүктүү айыл өкмөтүндөгү коррупция боюнча кылмыш иштер мөөнөтү өтүп кеткенде кыскарабы. Бул боюнча официалдуу жооп. Мен өзүм айтам электрондук түрдө балким мен була. Почтага кетиртиремин, анан WhatsAppка деле жиберип коём. PDF форматылып тартып туруп сохранение кылып алам. Мен өзүмүздүн срокто тартып алайын, 990 0101. Ну, жигит болдуңузбу? Болдук, жалпы эле болдук биз. Рахмат, мейли жакшы туруңуз байке. Мейлиңиз. 14 күндүн ичинде, кечикси 14 күндүн ичинде жооп беребиз деди прокуратура. Азыр биз дагы мындан аркы жагдай боюнча райондук администрацияга да ушул суроолорду жердин ээси катары ошол аким да бүгүнкү күндө ошол муниципалитеттин карамагындагы жер ошонун ээси аким. Аты жөнүңүз ким апа? Мен Нургүл, Чоң Өрүктүү айылынын тургунумун. Ошол биз канча 4-5 жылдан бери ушул дулдул 5 жыл болду. Дулдул жери боюнча балдарыбызга участок ала албай жүрөбүз канчадан бери. Эми баары айыл өкмөтүнө карамагына өткөнү менен эмгичекте трансформациялоо иши бүтпөй эле да, дагы делечи. Ошону арендага алган кишибиз эмгичекти боз үйүн дагы ошонун четиндеги кашасында чечип ала элек. Биз ал жерде мына 87-жылдан берки балдарыбызга участок кылып бере элекпиз да. Бир үйдө 3төн бала үйлөрүн алып жашап атат. Өкмөткө келсеңиздер жер жок. Жер жок. Кезек уз атасынан. Жетпеген кезек. 400дөй бала бар азырчы кезекте турган. Сиз угалып эле атып чуркап келдик үйдөгү кийимибиз менен. Кокой көйгөйүбүздү айтып калабыз. Рахмат апа. Жооп берсек болчу боюнча бирок жана айттык. Мына эми айыл өкмөткө микрофон суналы эми. Качан келдиңиз силер байке? 1,5 жылдан. 1,5 жыл. Бул боюнча кабардарсызбы жагдай боюнча? Кабардарбыз, биргеликте иштешип атабыз, эжелер менен биргеликте. Сот десе сотуна барып аттык. Бул жерде эми көп жылдан бери сот иштери болуп келаткан. 10 деген гектар жер трансформация кылып азыр элге таратуунун алдындабыз. Өткөндө эле өткөн жумада служба земельных ресурска барып келдик. Ал жактан анча-мынча документтери толук болбогон экен. Аны толуктап туруп берип колуна карматып келдик. Эми толук деди. Толуктап туруп азыр айыл чарба министрлигине өткөрүп берди. Ошол жакта өкмөттө каралып атат азыркы учурда. Трансформация, багытын өзгөртүү иштери жүрүп атат азыркы учурда. Анан
Муну дегенчи элдер деген кашасы менен боз үйүн албаганга деген баары тең эле сомнение болуп атат да. Бул трансформациялоо жүрбөй эле бизди алдап атат окшойт. Эмне үчүн эмгичекти каша алынбайт, эмне үчүн боз үй алынбайт? Значит, тигиним дагы бир жагынан дагы бир демени чыгарат деген неме дагы элдин немесинде болуп атат. Дулдул маселеси башка. Ысык суунун ичинен дагы бөлүнөт, ичиненчи маселелер бөлүнөт. Ал жерден жана мыйзамсыз курулуштар өзүнчө, ал өзүнчө маселе. Ысык суу маселеси өзүнчө маселе. Бул сиз көтөрүп жүрбөйсүзбү жана жаңы жагдайчы? Бул Шашеналиев боюнча бул өзүнчө маселе. Биз менен чогуу барып келгиле деп 10 гектар жер боюнча сүйлөңүзчү сиз. 10 гектар боюнча жагдайды бүгүн айтып келди. Биз ушундай арыздандык, тияктан келди. Биз эми мындан ары акимдер жооп берип кетпедиби? Прокуратура чечимин чыгарып бизге берсе, биз ошон менен сотко кайрылып, андан аркы жоопторун алабыз. Ошондон кийин чечим чыкса, соттун чечиминин негизинде, эгер мыйзамсыз десе, мыйзамсыз болуп кайра башынан берчү кишилерге беребиз. Бизге кайрылган жоксуңар да буга чейин. Эми жердин ээси сиз болуп атса, сиз өзүңүз кылышыңыз керек да. Муну эл кайрылмак беле, элдин жери эмес да бул. Колду подделка боюнча мына азыр эле сүйлөшпөдүкпү? Айтып атпаймынбы, чечимдери чыгып турат, чечимдерди, кайсыз чечимди сурасаңыз көргөзөлү, биз даярбыз деп атпайбызбы? Кашаларды алдырып, бозуйду алдырда. Кашалардын бул жерде эч кандай ролу жок, биз аны да тактаганбыз. Ичине кирип мал жайгасак да болобу? Ичине мал жайсаңар дагы болот. Бул азыркы учурда муниципальный жер болуп эсептелинет. Айыл өкмөттүн карамагында жогорку соттун чечими чыккан. Ал тосмону деген өзү алабы албайбы өзүнүн эрки да. Ал деген биз билдирүү бергенбиз. Тосмоңузду алып кеттиңиз, боз үйүңүздү алып кеттиңиз. Биз болбосо тиги өз ишибизди кыла беребиз дегенбиз. 10 гектарды бир киши алып алган жер участогуна дагы. Тын араба дегенчи акча өндүрүш үчүн эле ошону албай атат да бул кашаны. Элдер коркуп атат, сен түшүнүп атасыңбы? Элдер коркуп атат. Кирсе эле балекет кылат. Мен закон ал деген чуркайт. Чечимди көргөзбөдүк. Ошентсе делечи султан башында эле тиги бул кашасын өзү албаса, бул соттоп же дагы бир деме кылып же штраф салган атат да булчу. Сиз мыйзамда көрсөтүлгөн укугуңуз барбы? Эгер ошол сиздин жер болуп атса, бирөө ошондой тосуп койсо, сиз алып койгонго укугуңуз барбы? Алып деле коебуз. Албайлыбы анда ошондо? Алабыз. Качан алсак болот? Алабыз. Азыр ала алабы? Бизге сотто берет. Айыл өкмөт албайсызбы ошону? Азыр барбайлыбы? Алабыз. Аты жөнүм Рамил Дүйшөбековмун. Бул тууралуу акимге ушактан бери 4-5 машина менен 30-40 киши барганбыз. Акимге кирип, аким бияктагы иштеген кишилерин, жумушчуларын келип, эмне маселе менен келдиңер эле дегенде биз ошондо могу жээк жакта азыр чогуу чөз деп атпайбызбы? Түштөк көрөсүздөр да. Бүт бар сетка менен кармоо болгон. Менчиктеп. Бирөөсү пруд иштетип атат, бирөөсү дагы бир башка да. Ошо кармалла элек жерлер дагы бирөөлөрдүкү. Аты менен турат азыр биякта. Султанда бар, Султан. Бирок аты менен турат, аныкы ал деле аз эле турат да. А уже четинен мурунку биринчи кармоо болгондар сатып атышат да. Сөз болуп жаткан жогорудагы 10 гектардын өзүнө келдик. Тетигинде көрүп турсаңыздар, үйдүн чатыры көрүнүп турат. Бул жакка бүгүнкү күндө курулуш иштери башталып, эч бир тийиштүү документтери жок, сатылып аткандыгы, жогоруда эл айтып аткан жагдай чындыгында эле болуп аткандыгын тастыкталып турат. Аты жөнүңүз ким? Жеңишбек. Дүйшөбаев Жеңишбек. Дүйшөбаев Жеңишбек. Бул жакта депутат экенсиз, айылыкта? Ооба. Эмне болуп атат? Маселе кандай? Эме болуп атат? Биякта, короче, 100 гектарда момдайынан көлдүн жээги, биягы бүт эле алынган да, жерлер 49 жылга деп алынган. Анан бирок жашылдандыруу деп алынган да. Жашылдандыруу жанагы 49 жылга мындай этап менен кетет го. Анан ошонун бирок договорлорун көрө элекпиз, бирок бияк жашылданбай эле жашыл долларларга сатылып атат да. Анан чын эле жашылданып аткан турбайбы ошондо? Доллар менен жашылданып атат да, бүт сатылып атат. Анан эме болуп атат да. Элдер малды каяка жаябыз эми деп айлалары кетип турат. Эми билбейм мен мындан ары кандай болот. Ушундай сата турган болсо бизге вариант деле жок мал баккангачы. Же мындай жалпы бөлүп бербейт элгечи. Бул жерде маселе ошондо да. Жалпы мисалы үлүштү бөлүп берди да. Жалпы кылыпчы. Ошондо эч кимдин ичи күйгөн жок да. А биякта бир общий бир 20дай киши алды примерночы. Калгандары мисалы азыр 400дөй киши участок алганга очередке даяр турат да, мисалчы. Кезекте. Кезекте. Биякта 100 гектар
Эме 10 гектар бар, 106 участок чыгат. 106 беле же 104 беле ушундай участок чыгат да. Калган жерлерибиздин баары 49 жылга кеткен да. Жылына биздин айылда 30 бала бүтөт. 11дечи. Ошолорго участок керек болот да анан. Ошо айлабыз кетип атат, эмне кыларыбыз билбей калдык да. Аким менен айыл өкмөт не деп айтасыздар аягында эми? Ушул жер экен, жакшынакай жер экен. Не кыласыздар эми аягында? Именно жашылдандыруу жана иштетүүгө берилген да. Бирок могу айтып атышкан, мына туура айтып атышат, тургундар бүт могу бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулуштар бул боюнча бүт тиешелүү органдарга биз бергенбиз. Биз анын функционалдык милдеттери ошо архитектура көзөмөл кызматы бүгүнкү күндө сот иштерине берип, бүт аныктайт сот. Эгерде мыйзам чечип берсе, мунун баары алынат да. Бул 10 гектар боюнча. О жерде эми күнөөлүү элбиш го? Эл эмес. Ким? Бул деген айыл чарба багытындагы жер болгондо биз курортный рекреацияга которуу боюнча мына бүгүнкү күндө тургундар каршы. Туурабы? Элдер толук каршы. Бүгүн мына каршы болуп атат. Ошондуктан бүгүн мына сходтоодо бүт эл менен жолугушууларда бүт тиешелүү орган кызматкерлери келген. Ошонун баарына бул маселе көтөрүлүп келди. Туурабы? Каршы бул элдин талкуусу айыл чарба багытындагы эле калсын деп атат. Демек, анда деген бул мыйзамсыз деп чечим чыкса, соответственно бузулат. Бүт бузулат. Эми бузулса мейли. Бузат экенсиздер. Чара көрүп таштайт экенсиздер. Бирок токтоңуз азыр ошол жерден сизге суроо. Ушуга уруксат берип аткан, ошол учурда көзөмөлдөөчү органдар аким, айыл өкмөт, архитектура, госрегистр эмне чара көрөсүңөр аларга? Эл жөндөн-жөн келип ушуну салган жок да. Ошого шартты түзүп, ошолордон пара алыппы же ушундай кылбай, ошонсуз кантип эл жөндөн-жөн кылып алсын? Мен жетекчилерге жооп бере албайм. Ал кездеги ошол убактагы жетекчилерге мен жооп бере албайм. Ким берип, ким эмне алган. Сиз тийиштүү прокуратурага чара кайрылбайсыздарбы? Бүт кайрылдык. Бергендерди да жоопко тарткыла, салгандарды да жоопко тарткыла. Урматтуу журналист, биз бүт тийиштүү органдарга бердик. Биздин функционалдык милдетке кирбейт. Мону бузуп же эметкенге биздин функционалдык милдетке кирбейт. Тиешелүү орган кызматкерлери бар. Кайрылганбыз уже кайрылганбыз. Көзөмөл архитектура кызматына кайрылганбыз. Анын полномочиясына эми мындан аркы иш аракеттери архитектура көзөмөл кызматына алып барат. Мейли, ал боюнча бергендерге дагы чара көрүңүздөр деген ойду айтып атабыз да. Бергендер дагы жоопко тартылсын. Кийин мундайларга салынып кетпеш үчүн дагы да ушулардын жолургун азыркылар жолдоп кетпеш үчүн булар жоопко тартылыш керек да. Бул жакта салынып аткандар мына кече жакындан баштап салынып атыптыр. Буга ким жооп берет? Эртең мондай түшүп калгандан кийин дагы айтасыздарбы? Буздурабыз деп. Тетигинде үй салынып атпайбы? Бир үй. Өздөрүн бирок мыйзамдуу документтерин биз сураганда көргөзүштү. Мыйзамдуу бекен? Ооба. Кайсы документтерин көрсөттү? Госактысын алып келип көргөздү бизге. Тетиги салынып аткан үйдүн госактысын көргөздү бизге. Мыйзамбы? Аны тактап берели, эмне кайсы жер болуп атканын эми. Госакты бар турбайбы? Эми точно кайсын айтып атканын билбейбиз деп. Көргөздү. Ашыров Жалилге тиешелүү тетиги жаңы былтыркы жылы салынган үй бар. Барыбыз эле көрүп турабыз. Биз былтыр салынып баштаганда эле тактап баштаганбыз да. Барганда биз сураганда документтерин алып келип бирок көргөздү бизгечи. Госактысы бар экен ошол жерге. Не документтери болсо мыйзамдуу болуп эсептелет. Айыл өкмөт катары мамлекеттик актысы, госактысы курулушка. Госактыны ким берет? Жок, биз беребиз госактыны. Курулуш боюнча архитектура берет да. Ошону архитектураны такташ керек. Ооба, архитектураны такташ керек. Бирок алып келип көргөздү бизге, биз көргөндө. Жашылдандырууга берилген жерге эмнеге үй салганга акысы бар? Жашылдандырууга деп биз айтып атабыз. Бул жерден ичинен бөлүк болуп атпайбы? Бул жердики жашылдандыруу ойдон, тигиники жашылдандыруу, дагы бирөөнүкү айыл чарба багытында бөлүк болуп атпайбы? Бул жерде баарыныкы бир эле жашылдандыруу деп айта албай атпайбызбы? Арасында курортный, рекреационный деп жүрөт, китептери бар экен да ар бириничи. Анын ар биринде өзүнчө бир ээлери бар да, өздөрү жасап алды анын документтерин. Эми органдар менен жасады да.
Кана аким. Бүгүнкү жок, бүгүнкү күндө билесиздер да, аким менен да жолугушуу болду, сот болду. Ошондо ушул бүт маселелер көтөрүлдү, туурабы? Прокурор да келди, РОВДнын начальниги, бүт службалар келди. Ошондо да бердиңиздерби суроолорду ушул? Азыр ооба, мыйзамсыз, мына бүт мыйзамсыз деп атат. Мыйзамдуу деп атпайбы айлыкмы? Жок, бул жердечи айтып атпайбыз. Мына мыйзамсыз үйлөрдү көргөзүп беребиз. Бул жерден тигил үй мыйзамсыз, аркы үй мыйзамсыз, тетигил жерде салынып аткан үй мыйзамсыз. Бул мыйзамсыз. Мунукун госактысын көргөздү, биз көргөнүбүздү айтып атабыз. Тиги өйдөкү мыйзамсыз 20га жакын объект. Жок, сиз мыйзамдуулугун айтыңыз, монун мыйзамдуулугу. Мыйзамдуу деп бизге китебин көргөздү деп айтып атпайбы? Сиз эмнеге кимиңерге ишенели? Айыл өкмөткөбү же акимгеби? Же госрегистргабы? Арасында бирөөнүкү мыйзамдуу, бирөөнүкү мыйзамсыз деп. Биз бир эле муну сурайлычы. Бир суроо. Жок, ал кайсы жер боюнча экен? Улук мырза, мындай болуп атпайбы? Мыйзамсыз болуп чыкты да, туурабы? Бuyakta деген 3-4 категория болуп кетип атпайбы? Сельхоз, бирөө освоение. Жок, эми түшүндүм, токто. Муну эле үйдү сурап атабыз. Мыйзамдуубу? Муну эсин чакырбайлыбы? Мунун эсин чакыралы. Чакырбайсың, мына тактайлы да. Улук мырза. Анан монтор эле мыйзамдуу же мыйзамсыз эмес документтерин көрбөй туруп эле айтып берген болбойт да. Билбейсизби? Кантип билебиз биз? Жок, бияка үй салгылышат жок да, кандай мыйзам болот жерде? Алып да документин. Мына бул жерден Менин оюм боюнча эң основной документ мына уксаңар. Силер да госрегистр иштейсиңер, сиз дагы акимчиликтен келдиңиз. Эң основной документ айыл өкмөттөн токтом болуш керек. Токтомго эмне деп жазылып турат? Жашылдандыруу деп жазылып турат. Эгер жашылдандыруу деп жазылса, бияка үй салганга эч кимден акысы жок. Аны прекрасно билесиз. Госакт, бул сиз айтып атасыз азыр. Деги мыйзамдуу же мыйзамсыз деп. Адамдар буякта. Мына фундамент туура эмес. Фундамент соломенный. Соломенный фундаментке кирпичтен үй салып атасыңар. Азыр ушуну сүйлөп атасыңар. Өйдө жагын айтып атасыңар. Мыйзамдуу талашып эмне кереги бар? Уксаңар, өйдө жагын талашып грамм да кереги жок. Эң основной айыл өкмөттүн токтомун караш керек. Кана айыл өкмөт токтом туура эмеспи? Болду. Калган баары туура эмес. Келгенден кийин карап туруп көрөлүк. Токтомго ким кол койгон, кайсыл жерден алган, өзү алып келсин, көрүп туруп анан айталык, Канча убакытта келип калат? Азыр чакырдык келтет, алып келем дейт. Жарай. Бир zaman айтып берейин, тиги бул жерден жуунган суу көлгө куйганын көрүп атасыңар. О жерде бир киши жалдап алса болот, карачы мусорду. Бу жерден 10 күндө эле 2,5 миллион таап коет. Мен аны өмүр бою таппайм. Мусорду карагылчы. Эми ушул тазалыкка бир киши жалдап, көл жакка карагылачы. Жалаң ысык суу келген жакка карат да, анан бияк көлмө, бияка түшүп кайра кетет. Мусордун баары жакта жакка түшүү мүмкүн эмес. Бүт мусор. Бияк аты жөнүңүз ким экен? Бекжанов Азат. Жер. Ой, биякта жергиликтүү кеңештин депутаты болом да. Буякта деген негизи башы деген 10 гектар, 5 гектар, 5 гектар болуп жашылдандыруу берилген да. Анан берилгенден кийин анан муну клачковать этип сатты да. Анан ар ким кандай документ жасап бизге таң калышты. Өткөндө госрегистрден деле айтпадыңар беле, акимчиликтен билесиз? Бияка келгенде соттон аким болуп, ошондо баарыныкы тең мыйзамсыз деген. Архитектура. Бияктарда баары эле бир берилген токтомдор. Ал деген трансформацияга бияк кирген жок биринчиден. Айыл өкмөт бар беле? Соттобу? Бар болчу. Кантип турбайсыз? Мыйзамсыз турбайсыз. Жок, ошондо госрегистрден баары айтып атпаймынбы? Эми азыр документин алып келип көргөзсүн. Мен көргөнүмдү айтып атам да. Мына мисалы үчүн булар деген кандай документти жасап алышат да? Жолдун бияк бети жөнүндө сөз болду өткөндө. Мисалы үчүн, жок, бияк жагында эле документ кандай жасалды? Трансформацияга кирбей турса, генпланда жок болсо мындай, мен мыйзам деген кандай да? Мыйзамдуулугу деген болуш керек да баарычы. Общий мына моякта 22 гектар бар жашылдандыруу. Сотто айылдык акимдин катышуусунда болгон чогулушта айтылды деген сөз болуп атпайбы? Ошол жерден аким айтты деп атат. Мыйзамсыз, анын баары документи жок эле салып алган деп айтып атат. Ал кишинин сөзү да калп айткан болбош керек да. Мына ал киши менен сүйлөшкөндө жолдун бояк бети жөнүндө основной сөз болгон. Анткени бул жактан өткөндө мыйзамсыз курулуштарды анықтап 10 000 сомдон штрафын салып кеткен. Андан кийинки этап сотко берип, соттун чечими менен буздуруу жолу экен. Ошондой этаптар менен кетип баратат да. Анын бул жак боюнча
жеке Жалилдин үйү боюнча маселе көтөрүлгөн эмес ал жерде сотточу. Жал Биякта турат. 2 үй, 3 үй турат. Ысык суу каерде? Ысык суу могу жерде. Ошо ысык суудан түшкөн акчалар миллиондоп түшкөн үчүн ошо 15 үйдү салып атат Кыдыр акей бир айыл кылып буякта. Бир киши, көрдүңөрбү? Сиз бул жердин ээсиби байке? Жок, мен деген частинин ээсимин да бул жерде. Сатып алган. Добросовестный покупатель. Аты жөнүңүз ким менен? Меники Жалил атым. Фамилияңыз кандай? Аширов Жалил. Колуңузда кызыл китеп экен, э? Ооба. Бул жерден жер сатып алгансыз. Ооба. Маселе эмнеде болуп атат? Бүгүн ушу жергиликтүүлөрдүн айтымында маселе ушул мыйзамсыз кеткен. Маселе биз кимден сатып алдыңыз? Шаршеналиев Өмүрбектен 2004-жылы деген биз жер сатып алганбыз. 3 гектардай жер беле Бишкектен. Ал убакта 2004-жылы биякта баасы жок болчу, саз болчу. Билесиңер, 2004-жылы Бишкекте квартира $2000 болчу. Ошондо Бишкекте үйүздү сатып, бияктан деген алганбыз 3 гектарбы, 3,5 гектардай. Шаршеналиев Өмүрбектен ким болгон? Билбейм ал ким болгон. А ким билем мурда? Аны биле албайм. Мен ал убакта жаш болчумун. Мектепте окучумун. Сизге кандай тириштүү документтериңиз бар байке? Мен деген могул жерден 1 гектар жер сатып алгам 3 жыл мурун. Ошол. Ким? Шаршеналиев Өмүрбектен алгам. Назначениясы кандай? Назначениясы для строительства профилактория и ведения сельского хозяйства. Экөөнү тең кылса болот да. Биринчи первоначальный документ 97-жылы ошондой токтом менен берилген жер бул. Бул тууралуу мынакей бул киши доверенность алып соттошконбуз 3 жыл. Чынбы? Соттоштук беле? Мынакей чын деди. Отуруңуз, мен сүйлөйүн. Сиз соттоштук, бул тууралуу соттоштук. Айыл өкмөт деген ал убакта деген айылдын төрагасынын убакты уруксаты жок, бербеш керек болчу деп. Анан кийин ал убакта деген положение бар болчу экен. Ошол убактагы 97-жылы айыл өкмөт бир эле учурда жергиликтүү кеңештин төрагасы деп. Ошонун негизинде бул уже срок восстановления болгон эмес да. Шаршеналиев Өмүрбек каяктан тапсак болот? Билбейм мен, аны кайдан билем. Байланышыңыз жок? Жок аны. Эми бир айтып коет. Мен бул тууралуу сотту баштап койду. Бул жакта сотту биз өрүктүү айылдык кеңеште мен доверие салып утулуп калдым. Утулганымдын бир себеби бар. Анткени бул жакта ошол Дыйканбаев Курманбек деген президенттин жогорку кеңеште. Сиз аны айтпаңыз, сиз деген ошонун кызык Курмантай Абдиев менен кантип биякта басып алган эмес мен айтып берем. Сүйлөп турбайсыз. Курмантай Абдиев менен бияктан Осмоналиев губернатор менен кантип басып алабыз деп. Мынакей билесиз да бул. Түрүп бассейнди түрүп билесизби ошону уктуңуз беле? 5 жыл мурун айыл өкмөткө түрүптүргөн. Бүт болгон жердин баарын тең снос кылган. Осмоналиев ошол убактагы губернатор, Курмантай Абдиев мурунку Конституционный соттун төрагасы. Ошолор аркылуу биякты деген басып алабыз деп бул киши өзү баш болуп, авам болуп тууганбыз. Бир уруу токтомуш менен усуп тууган. Барга тууган болуп калды. Анан эми мен сүйлөп алайын, сен сүйлө. Сиз экинчи тараптуу да айттыңыз да. Жок, мен сүйлөп атканда сен эми угуп турбайсыңбы? Анан ошентип айылдык кеңеш сотко беребиз. Анан ошол убактагы Дыйканбаев Курманбек президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болчу. Анан ошонун бул жакта кайнеси Касыгулов Нурлан Беловодскийден болот. Ошол бул жакта иштетип атат. Алардын кызыкчылыгы үчүн алар соттон эчтеке кылдырбай туруп бизди утуп кетти. Бул жакта Дыйканбаевдин түздөн түз тиешеси бар. Дыйканбаев менен мен Бишкектен 2 жолу кезиктим. Ошол жакта бул маселени Абдиев менен кезиктик. Сооронбай Жээнбековдун кабинетинен разборка кылып, Курмантай Абдиевди чакырып, сен деген эмнеге ушундай кылып мени жаманаттуу кыласың деп мына билет. Мынакей өзүнүн кайын журту болот. Сооронбай Шарипович мурунку президентибиз үйүнө келип чакырып, үйүнөн сый да көргөн. Чынбы? Президент Сооронбай Жээнбеков келди эле. Мен аялым түштүктө болсун эле, президент. Дамыңыз тост үйдө эле Сооронбай Жээнбеков. Мен үйүмө келген эмес. Чоң үйүңүзгө келген. Айтып койгула. Ооба болду. Эми тууган чыгып айылдын ырыстуу жерлерин баарын алып алган, басып, строить эмесин, жанагы гаражды техникасы менен болгон кырмандын агасы басып алган. Менчикке чыгарып алган. Буга жетет, Кудайга шүгүр. Башка бирөөнүкүнө көз артпай эле койсо деле жакшы эле болмок. Сен сатып алдың да туруп? Керек айттыңыз. Жок, кантип таап берейин эми мен. Жок, моолум. О жерде жайын катары калтыргыла болду. Şu стройканы токтоткула болду кула. Чын. Ошол эле да элдин көйгөнү ошол.
Бияк деген государственный. Мына моя конституция коргонуyor, мо бияк бар. Конституция коргойт, бул деген менин жерим болуп атпайбы? Жок, эми сен кандай сатып алдың? Мен деле бергим келип атат. Танымаган кишиден кандай сатып алдың? Мен деле Оğuz Саматтын агасы менен гараж бар. Кырманды өткөрүп берсе, мен деле өткөрүп берем. Медер. Жок, ал эл менен бош. Мен эл менен эл катары сатканбыз. Başından başlayalım. Mına men 30 yaştan açtı bozdurasın. Men 4 balanın atasıyım bunda. Hazır. Ana bizde Mirbek, Miki, güçlüler, korrupsionerler bas olgan жердин баарын. Мага окшогон карапайым элдин жаш балалары мына турат участкасы жок адамдар. Мен үй салганга жерим жок азыр. Атамдыкында бир карасам квартирада, мантол орто жолдо жүрөм да. Уже жеттим аяка делечи. Азыр маяктан силер бөлбөсөңөр, мен 4 баламды алып алып Садыр Жапаровго барам да. Лично элдин атынан, коррупционерлердин атынан жерди басып алган. Көрүп атасыңар, мен да көрүп атам, эл да көрүп атат. Өзүңүз билгендей тигине тетиякта тынарова боз үй тийип коюп канча жылдын жүзү болду мына. Кармап жатат до сих пор. Эмне кылсаңар, кимин кирип боз үй талкалагыла ана мен каматам, минтем, тигинтем мен жети областын главарымын деп блатовать этет да. Кезек боюнча каттап коюшкан, эч кимдин колунан келбейт, чече албайт. Мына бизге мына айыл өкмөт келди. Комиссия бар, бизде жер боюнча комиссия бар. Рабочий комиссия бар, бактыреже. Биз жер калыс таратылсын, муга чейин өкмөттөр өзлөрү эле таратып, бир башаламандык болуп келген, бир аз өзүнүн тууганчылыкка баары бир тартып, эми эл уктап жаткан ал убакта эчтеке дебейт деген нерсе болгон. Биз келгенден кийин элдин өзүнө салып бердик го, жанагы 104 участокты ар бир уруудан бирден комиссия чыккыла дедик го, нааразы болбош үчүн. Экиден чыккыла ар бир уруудан, туурабы? Же калпай тотамбы? Анан чыктыңар, туурабы? Биринчиден жанагы муктаждарга карайлы деп сүйлөштүк. Жобонун негизинде карадыңар да, эми ал жер деген Можак муктаж экен, мына 1,5 гектар жерди бирде киши алып атыптыр мисалы. Бул жер деген азыр 1 гектардан кылып. 20дай хажайын бар. Жок, бул жердин көйгөйү ошол. Бул 4 эле сотук жер керек экен бул кишигечи. Ошол комиссиядан гектар эмес. Очередте турат да барбы? Барбы? Султан, сен кайра башын айтып атасың да. Бул бала жерим жок, үйүм жок деген биринчи трансформацияга берилиш керек. Андан кийин очеред менен алат. Бул жалгыз бул баланын үйү жок эмес, мындай балдар 300 бала бар. Бир үй бүлөдө 4төө жашагандар бар. 2 эгиз барасы менен 4 бала жашап атат. Аял ала албайт, анткени үйү жок, жери жок, кайдан алат? Бир кишинин кызыкчылыгы мисалы бир эле киши айтып атат, бул жерди 1,5 гектар жерди мен сатып алдым деп атат. Эми бир эле киши болуп атат. А бул жакта канча адамдын укугун кыргойсуз? Эми ал айыл өкмөт катары 97-жылы берилген, колдору подделка болуп чыгып атат деп атат. Жана анын баарын түшүндүрүп бербедикпи? 97-жылы берилген маселе башка, бүгүнкү күндө биз элге чечип берип аткан маселе башка да. Чеченге аракет кылып атабыз да, туурабы? Чоң өрүктүү деген жер боюнча барсак жергиликтүүлөр кайрылып, ошол жерде бир 10 гектар жер сиз алган экенсиз. Да, алгам илгери. Токтом 1997-жылы. Да, муну алгам 97-жылы алгам муну. Биринчиден, да, 97-жылы алгам. Мындай болуп калды. Мен аяка случайно барып калдым. Анда Раматылык Сулайманов Таалай деген иштечи, айыл өкмөт болуп. Барсак, жаңыдан баягы кооператив түзүп, жаңыдан айыл өкмөт болуп баягы. Ошондо бир положениялар бар эмеспи, байкуштар. Анан барып сууга түшсөм, баягы таза баягы туалет бар эмеспи? Бир жагы женский, бир жагы туалеттин үстүнө сууну агызып эле баягы ичине кирип алып, ичине түшчү экен да. Анда айттым, Таалай возможность болсо бербейсиңби? Мен бир жакшылап жасайын дедим да. Деп туруп анан аларга 9 тонна солярка бердим. 9 тонна семенной пшеница бердим. Бажерден 11 тонна будай. 11 тонна будай бердим. Ошолорду берип анан мага ошол жерди бөлүп беришти. Бөлүп берди, анан барып алып сразу жасадым. Жанагы ванналарды койдум, эмелерди койдум, бүт баары. Жеринен көрүп келдик ал. Мен баштан 24 кишиге берилип, айрымдары үй салып, сатып алып, кызыл китеп менен сүрүшөт. Билбейт экен аны билбейт экен. Андан мындай болуп калды. Жок, менден сатып алган жок. Мен аны саткан эмесмин. Мен бул ашыгапка доверенность жазып берип койгом. Мага өзүмө калтырып, даже менде документтер бар, бүт бартен как положено. Мен айттым, бул болгон затратамды эле мага бөлүп бергиле дедим.
Ана санасак где-то 10 000 доллардың тегерегінде, долларда или 13 было, или 17, где-то в этом пределе, ошондай болчу. Анан ошо менен мен тигиреке эметтим, тигиреке. Бердим Ашировка. Доверенность жазып бердим колуна. Анан ошо Аширов ошону сатты дагы эмне кылды билбейм. Кийин айткам, ай, ишен, туура эмес иш кылып атасың сен көрөм. Бүт партияң. Аширов каяктан пайда болуп атат? Аширов болсо целый бригаданы алып мен мага келиптир. Токтом сизде турат да бирок, Токтом менде турат. Баягы келиптир да. Аба элдердин баары чуу болуп атат и так далее. Мен элдин оозун жабам дагы элге бөлүп берем деп. Хорошо говорю, элдин оозун жабасың, элге бөлүп бересиң, мына мен сага берип атам. Элге бер, иш кыл ошо жерден. Ошону как раз как положено жасап бүтүрүп кел деген. Болду ошо ойдум мен анан ага чейин мен баягы Тогуз-Торого кетип калдым, мына Жалалатка кетип калдым, ошондо кетип калып анан көп иштер менен мен чын айтканда ага чейин. Андан кийин мага келип атат. А мен Тогуз-Тородо жүрсөм ошо Моуреки жанакы берки бир ким деген Самат деген эме чыгарып, өзүнчө постановление чыгарып, незаконно алып алыптыр уже. Карасам. Бу жерден анан мен айттым, ай бул незаконно силердики. Бу чо, хозяин мен болсом. Гитеп мага берилсе, ал убакта биринчи кандай болду эле? Ал биринчи сизге токтом чыкты. Токтомдон кийин 2004-жылы сиздер 49 жылга муну узартып алыпсыздар да? Жок, 49 жылга там 1,5 гектара только. 1,5 миллион гектар. А калганы это уже на совсем деп берилген. Потому что мындай болду да. Ошондо жаңы постановление правительства чыгып, изменение кылган. Көлдүн жээгинде где-то 300 метров баягы болбосун деген. Анан ошондо келишип анда первый зам вроде Моңолдоров беле, аким болсо Акматов Жаңгазы болчу да. Ошолор. Ана хорошо говорю, на законном основании жакшылап бүтүрүп болду. Анда Аширов өзү чуркап жүргөн. 2004-жылы Молдогазиев Жаңгазыбы? Жок, эме фамилиясы Акматов Жаңгазы. Ахматов Жаңгазы. Аким. Ошо. Бу Жаманбаев 97-жылы болгон. Берип атат. Берип атат. Акматов 2004-чы только Моурекин эле изменение кылган. Сизге бекитип берип атат, изменение кылып. 10 гектарды, вместо 10 гектардын ордуна, мынакей, мол, видишь, 97-жылдын эмесин изменение кылып, ана наоборот 10 гектардын ордуна 5,5 ушундай кылып бүтүргөндө. Могу Акматов ошол учурда аким болчу. Аким болчу. Сиз дагы аким болчуңуз. Жок, мен аким эмес болчум. 2000 айттыңыз азыр. 2004 уже революция болуп мен кеткем. Жок, 2004 мен Жалалатта болчум, мэр города болчум, да. Мен Жалалатта мэр. Мен телефон менен чалып эле айткам да, тигирекай. Түшүндүм агай. На законном основании жасагыла баягы, чтобы потом мага сөз түгөлгөндөй болсун. Азыр элдерден айтып атат, ошол эки аким бири-бири менен ушундай болгондо азыр ушундай жер керек болуп атат, ушундай ээлеп алышты деп кайрылып атышпайбы? Анан эми ошого сизден комментарий алган келдик да. Сиз дагы бир суроо ушул аким болуп турганыңызда, кызматта турганыңызда, андан сырткары мынау Ахматов Жаңгазы бүгүнкү күндө менин колум эмес, ал кол коюп берген. Мен анда саткан эмес, берген эмесмин, токтом чыгарып берген эмесмин деп тергөөгө дагы анан прокуратурада да билдирүү бериптир да. Анан ошондо бул токтом кандай болуп калат? Сиз кайткан алган болуп каласыз? Бул токтом менин колум бар бекен бул жерде. Жок, сиздин атыңызга чыгып атпайбы? Мен аким башчы Малдага жектеген ким бул? Аким бекитип берип атат да сизге. Ну это 97-жылы бекитип бергенде мага. Жок, мыночу. Кайсы? 2004-төгү. Бекитип берип атат мына. Ошондо почему бу аким тигиреки менин колум эмес деп атат? Ошентип айтып анан ал экспертизага бериптир прокуратура. Экспертизанын жыйынтыгында анын колу эмес деп чыгып атыптыр да. Сиз ошондо кимден алып аткан болосуз токтомду? Бу токтомду болсо демек аким кылбаса, муну менен ишен заниматься этип аткан. Мен доверенность бергем дагычы. Бул Аширович. Сизге ошо ким берген токтомду депчи? Мен аны чын айтканда ушунча убакыт өттү. Бул убакыт, если честно говоря, мен точно не помню. Мен ишенге бергем полностью. 10 гектар жериңиз болот ошону. Жок, мен айтып атпайм, 10 гектардын мен өзүмө 1,5 гектар алып калгам. Калганы сатылыптыр деп атасыз. Калганы саткан эмесмин. Калганын баарын тең тигиреки Аширов ишенге берген. Тиги сатып алган киши сизден сатып алганбы? Өмүрбек Шашаналиев? Да, менден 10 миңге сатып алган. $10,000.
болгону мен айтпадымбы, менин затратымды жаап бер, мен баягы курган тигиреки ванналарымды, баягы эмени, вагонду ошол жерден бүт баары тең, тегерегин баары тең, жанакы плиталарды, ошолорду жаап туруп, ошондой кылып бересиң деп, менде даже доверенность бар. Мына кылмыштын иши боюнча билем аны. Рапорт берип атат прокуратура. Узакбаев. Улукбек. Эмне деп берип атат? Преступление кылмыш. Анан ушундай жагдайлар, ушундай фактылар чыгып атат да. Ошого сизден тактап сурайлы дегенбиз. Анткени прокуратура бүгүн кылмышкерди таппай атыптыр да. Жанагы ким кол койгон, кимден алган деген суроолоргочу. Ошого сизден прокуратура тергөөдө сурадыбы? Сурады. Кимден алгансың деп ушул токтомду сен кимден алдың эле, тиги подделка болуп чыгып атпайбы? Аны баары тиякка жазып берсем керек. Көрсүнүп болгон. Тем более бул мындай да. Улукбек мындай да, Улукбек мындай да. Мунун баары Верховный сотко чейин барып, Верховный соттон булар утулуп калган. Ооба. Андан кийин 2020-жылы жаңы жагдай чыгып, жанагы киши, могу аким мен кол койгон эмесмин, менин колум эмес деп айткандан кийин анан экспертизага берип, текшертсе чын эле анын колу эмес болуп чыгып калып атпайбы? Мен аны 2004-жылы Жалал Абадта мэр болчумун, чын айтканда мен айтып атпайбын. Могу кайсы бир жылы бул кимге бергем, тигиреки ишенге доверенность менен. Ошо менен бул иш кылган. Ишен байкеде маалымат алсак болобу? Болот. Телефонун бере аласызбы? Ишенден алсаңар болот, ал ишен. Билет да толук маалымат, Билбейм, ошо билиш керек. Андан бери канча жыл өттү. Мен ага вообще даже. Бирок жер ээси болгондо сиздики могу токтом чыккан боюнча. Жок, 97-жылы. Мен болгондо ишенден 43 эле сотук жер алып калгам. Мына аны былтырбы мурдагы жылда ошону сатып ийдим, ошонун баласын эле. Кайра эле. Баласы эмес, берки Нурлан деген эмеге эле мен. Ато мен айтып атсак керек, бул Самат жазып атат да, баш торупты керек эме деп. Вот сатты, мындай кылды и так далее. Пусть баш торутпасынчы ал жыйтай. Ушу вообще кызык жигит экен. Мен, например, өкөнтөн кезиктирип айткам да, буларда мындай болуп атат да. Кайсы бир жылы жана бир баланы өлтүрбөдү беле? Ошо жылы. Анан элдердин баары келип туруп жанакы сууга таштарды толтура уруп салыптыр да. Анан аны тазалаш керек да. Бул Саматка бул жерде жазган жанагы Дыйкановпу жеким. Ошо Саматка. Ошо суу бөлүп бербей атыптыр. Жанакы ким? Ишендер. Анан ошонун чатактын баары ошондон чыгып атат да булар. Ишен фамилиясы кандай болуп калат? Аширов Ишен. Аширов Ишен. Бул каяктан пайда болуп атат? Сиз доверенность бергенден кийин пайда болуп атат да бул, Ишенби? Ишен мен доверенность бергенге чейин пайда болуп мага келип атат да бул. Ишен агай, саламатсызбы? Менин аты жөнүм Улукбек, фамилиям Карыбек уулу. Журналист элем мен. Азыр Өмүрбек Шаршаналиев агай менен чогуу отурабыз да. Чолпон Караколдо мына Өрүктүдөгү 10 гектар жер боюнча ошонун чоо жайын сурасак сизди билет деп атат да. Сизге кезиге алсак болобу? Эмне себептен? Өмүрбек агай бардык маалыматтарды ошол Ишен билет деп атат да. Аны эмнеге эметип атасыз? Могул 10 гектар жер бүгүнкү күндө ошол Өрүктүдөгү жер боюнча. Жанакы эле Дыйканов Самат керек элдерди чуугулуп көтөрүп алып. Элдер кайрылып атат да бизге. Кайрылып атат деп. Жок, ошо ороз айында Улукбек өзүң динди түшүнөсүң журналист болгондон. Ызылдатпай эле эмне керек бар ороз айында. Жок, эми элдин көйгөйү болуп атпайбы? Эч кандай көйгөй жок, сенде көрө албастык болду, башка сөз жок. Мына ошо көрө албастарды өзүңөр түшүнүп туруп бир көрө албастык болуп атат да бул. Чындыгында элге жер жетпей атыптыр буяктачы. Тем более ороз айында эмне кереги бар? Гектар кылып ал жерде сатып алыптыр да элдерчи. Жок, гектар кылып эч ким сатып алган жок. Көрсөттү бизге 1 гектар, 1,5 гектар жерим бар. Может быть, жанакы ким сатып алды? Ал жанакы кызыл китебин көрсөттү. Ал ким сатып алды эле, жанакы эже сатып алган, жегим эле гектар. Азизабы? Азиза сатып алган да. Андан башка Азизага бул ким Ишен билет анын баарын. Мен билем аны. Сүйлөштүк агай, мен сизге шаарга барып чалайын анда. Кете элек болсо, бирок ороз айында мен ызылдатты кереги жок эле да. Орозо бүткөндөн эле келчисиз. Ошондой кылсаңар болот эле. Жок, биз комментарий сурап атабыз дейм, эки тарапты тең угушубуз керек да, ошон үчүн айтып атам да сиздергечи.
Жоқ, ошо ороз айында мен сизге Улукбек айтып коеюн. Алланын ыраазычылыгы үчүн бул вопросту орозого чейин токтотуп турчу. Сизден сурайм. Элдер чыгар дейт да, мен эмне үчүн чыгарбай атасың, сен сатыласың ушундай деп, оозуң басып коебу деп айтат да, кай. Ошон үчүн айтып атам. Ороз айы үчүн деп суранып кой, болду. Айтып койду ороз айында. Ороз айдан кийин анан мен сиз менен чогуу отуруп баардык документтер менен териштирип алам. Эмне керек бар ушу ороз айында ызылдатып, ушу эл журту да масы да жүрөт, соосу да жүрөт. Көрө албастык экенин Улукбек өзүң деле түшүндүң аченде. 10 гектар жер боюнча документтерди Мына документтер боор экен. жана жасалмалуулук деген боюнча кабарыңыз барбы? Жок, мен аны кабарым жок. Кибай, товарный чек взяли, да? Алып кетти? Ладно. Макул агай, мейли, жакшы барыңыз. Урматтуу көрөрмандар, Чоң Өрүктүү аймагындагы 10 гектардын чоо жайы боюнча азыр биз райондук прокуратурадан канааттандырарлык жол албагандыгыбыз үчүн эми областтын Каракол шаарында жайгашкан Ысык Көл областтык прокуратуранын кеңсесине келдик. Бул жак кандай деп жооп берет, эмне дейт, анда жүрүп сурасын. Таңызбы? Аты жөнүңүз Улукбек беке? Көз карандысыз журналистпиз. Çık koy çaltığında. Birinci ruhsat alıp kırıyorsun da. Ya. Sümka ruhsat alıp kırıyorsun. Kameraga түшпөйсүз? Emne önce? Sen токтобойсуңбу? Арыспын не деп О, жакшы деп экен мындай. Бизге эч ким андай Курман Кудуктар Алич айтып атпайбы? Журналисттерден качпагыла маалымат бериши. Баардык жерде прокуратура ачык эле. Биз прокурорго келдик эле өзү. Жолго алабызбы? Айтыш керек, каяктан келдиңер, эмне маселе менен? Атым Улукбек, Бишкектен келдик, журналистпиз. Жок, түшүнүп атам, эмне маселе менен жазып айтышың керек да. Могул эме боюнча. Чоң Өрүктүү деген аймактагы 10 гектар жердин чоо жайы боюнча. Сиздин аты жөнүңүз ким бекен? Мен дежурный прокурор Эсенұлы Эмирбек. Атыбыз Улукбек. Биз прокурорго келдик эле да, өзүнө жол албайбызбы? Жок, биз прокурорго жолсок болобуз өзүбүз, негизи. Мыйзам жол беребиз? Айтып көрбөйсүзбү анда прокурордун өзүнөн суроолорубузду берели. Так, салам алейкумдар. Алейкум. Келиңиздер. Сразу. Камера менен бе? Сиз мен облус прокурор Жолдош Бектен. Бектен агай сиз турбайсызбы? Атым Улукбек байке. Келиңиздер. Курман Кудуктар Алич прокуратура органдары ачык дайын. Албетте. Менен тыгыз иштешет дегенден түз эле анан догурунуп атабыз мындай прокурордун өзүнө жол калчу деп. Албетте. Кайсы аймактан келдиңиз ай? Элдин кызматында. Ким? Сиз кайсы буга чейин кантип иштеп жүрдүңүз эле? Башынан баштайбы же кандай? Акыркы жолу мындай. Акыркы жолу Чүй облусунда зам болчумун. Орун басар. Бектен агай, биз бир маселе жаралды. Чоң Өрүктүү деген аймак бар экен бул жакта, айыл өкмөтү. Ошол Чоң Өрүктүү аймагындагы 10 гектар жер, надзорканы берсеңиз. 10 гектар жер кайсы бир шулуундар өтүп кетти, эл жерге жетпей атат деп жарандар бизди чакырганынан мен ошого келдик. 10 гектар жер боюнча сурасак, учурда материал токтотулган, кылмышкерди аныктайлык биз деп айтты да. Анан официалдуу каяктан алабыз, жакшы өкөт коюштарды деп аракет кылдык, бирок канааттанган жокпуз жоопторуна. Мен былтыр мен келгениме 1 жыл болду элек, 1 жыл болуп атат. Бул арыз так 12 декабрда келиптир, акыркы жолу. Мен бир жолу ушул арызды мен иштеп аткандан бери келгенде акыркы арыз ушу көпкө каралгандыктан мен орун басарым Муратбек Кубан Жакшылык. Орун басарым өзүнүн жеке кароо үчүн тапшырган экенмин. Жеке карап, ишти алып, окуп райондон.
бузуп жиберген экен. Бирок бул жерде чындыгында жер илгери 1997 жылы берилген экен. Айыл өкмөт тарабынан берилген экен арендага. Арендага берилген экен, бирок кийин 2004 жылы райадминистрация кайра менчикке чыгарып бериптир. То есть айыл өкмөт арендага берип атат, райадминистрация кийин менчиктеп берип атат. Анан айылдык кеңеш өзү ошондон кийин 2010 жылдан кийинби иск менен кайрылыптыр. Айыл кеңеш өзү жерди кайтаруу боюнча. Албетте айыл өкмөт бергенден кийин баягы сроктор мөөнөтүн калыбына келтирүү үчүн сотко келтирген. Биринчи, экинчи инстанция райондук жана облустук сот мөөнөтүн калыбын келтирип берген. Бирок ошол учурда менчиктеп алган адамдар кайра жазып жогорку сотко. Жогорку соттон ал эки чечимден жокко чыгарып туруп, жаңы чечим менен тиги мөөнөтүн калыбына келтирүү мөөнөтүн ошо боюнча канааттандыруусу калтырып коюптур. Ошол Верховный соттун, жогорку соттун чечими акыркы жана обжаловать эткенге не подлежит, ошол боюнча калган экен. Ал эми иш боюнча бүгүнкү күндө биз жана бул маселе боюнча мага келгенде район прокуроруна байланыштык. Байланышсак тергөө милицияда тергелип атыптыр. Бүгүнкү күндө токтолуп турат, но экспертиза дайындалган экен ал боюнчачы. 97 жылы ошолуна берилген токтомдордун ошо кол жазмалары кимге таандык, таандык эмес, андан бери мына 20 канча жыл өтүп, 26 жыл өттүр. Ошолорду аныктоо маселеси тигинин колу эмес деп чыкса, берки тарап ушунун колу дейткен, анан комиссияна жазып, бүгүнкү күндө мына чекит коеюн деп калдык дейт. Кылмыш ишин токтоп турат деп бизге маалымат берди да. Учурда токтоп турбаптыр да. Учурда токтоп турат экен, бирок экспертизалар келип атат дейт. Азыр уже жандандырып сотко чыгаруу маселесин. Сотко чыкпайт да, бул 97 жылкы эскилик мөөнөт өтүп кетти. Коррупционный иш эмес, злоупотребление менен козголгонбу? Эмне менен козголгон? Кылмыш злоупотребление должностным положением дейт, катталган экен. Бунун эскирүү мөөнөтү ашып кетсе 7 жыл. Албетте, эгерде күнөөлүү адамдарды аныктаган болсо, аларга айылын узаттаган бар мөөнөт, эскирүү мөөнөт өткөнүнө байланыштуу иш кыскарат. Эмне үчүн ушул жерде биз таң калып атабыз? 320 уголовный кодекс менен иш козгоп атат. Бүгүнкү күндө маалымат чыкты, экспертизанын корутундусу чыкты, жана ошол кол коюп берип, 2004 жылы мен бердим деп менчиктеп берип аткан киши аким көзү тирүү экен. Прокуратурага тергөөгө маалымат берип атат. Маалыматта ал мен кол койгон эмесмин ал жерге деп атат. Кааласаңар экспертизага бергиле деген экспертиза жыйынтыгын чыгарып берип атат. Бунун кол эмес деп. Мындайча айтканда бул жасалмалуулук. Шарсеналиев Өмүрбек ошол мезгилде мэр болуп иштеп атат Жалал Абадта. Мындайча айтканда кызматта отуруп атат, мамлекеттик кызматта отуруп атат. Ошол мезгилде могу Акматов деген аким болуп атат. Бирок бул аким мен бүгүнкү күндө маалымат берип атат. Мен жасаган эмесмин аны деп атат да. Демек, прокуратура эмне үчүн мынау Шарсеналиевке суроо бербейт? Эмне үчүн силер муну каяктан алдыңар? Сага ким бул токтомду жасап берди? Токтомду сен кайдан алдың? Сага ким монда кол коюп берди? Деп суроо Шарсеналиевке берилиш керек да. Эми комиссионага берипсиздер, комиссионнуки чыкса, кол эмес экендигин. Анда бул иш боюнча кайра жаңы жагдай каралып сотко кетеби иш? Сотко кеткенде дагы сиз айтып атпайсызбы, мына өзүңүз дагы уже түшүнүгүңүз бар экен, ким подделать этти андачы токтомду. Бирөө жасады да. Анан ошолорду аныктоо маселеси эмнеге узарып атканын себеби, значит, ошолорду аныктоо жагы каралып атат да. Анан болбосо, конечно, Шарсеналиевдин албетте ал кишинин дагы аракеттерине баа берилет албетте. 3 жылдан бери кылмыш могул токтоп тургандыгына 3 жыл эмес экен, декабрь, 30 декабрь, почти 21 жылы козголуптур, январда деп коелу. 2 жылда эми 97 жылкы кагаздар, мисалы үчүн мындай да, адамды айыптоого дагы бир доказательстволор керек да. Бул баягы жазык процессуалдык кодексинин
нормалары ушундай да талаптары. 97 жылкы берилип кеткен документтерди мисалы үчүн 2004 жылы менчиктеп алып атпайбы? ВМК менен барсаң дагы жок, ага чейин 97 берилип атат да. Аренда калып атат 2000. Аренда калып атат да. Ошол жактан башташ керек да. Бул баягы аларда всесторонность деп коет да. Толук жана ар тараптуу объективдүү кароо жагы ошонун баарын камтыйт. Түшүндүм ага. Ушул боюнча эми президентке дагы эл даттанытпай, башкы прокурорго даттанытпай, жеринен эми сизден чечип беришиңизди укуктук бааны мыйзам чегиндеги карап бериңиз деп өтүнөбүз. Албетте, бирок жер маселелери Улук мырза, булар адамдарга биз баягы укуктук баа беребиз аракеттерине. Но жерди кайтарып алуу маселесине сот гана чекит кое алат. Сиздер сотко алып барып, мамлекеттин мүлкү, мамлекеттин жери деп, мамлекеттин укугун коргоп, сиздер мамлекет тараптан барсаңыздар балким элге өтүп калат. Балким биз ал жагын карайбыз, бирок айылдык кеңеш утуп калыптыр. Биз дагы кайсы органга бердирүү жагын карайбыз, бирок прокуратура бүгүнкү күндө бул жерде токтомду жокко чыгарууга мөөнөтү бар, 3 айлык мөөнөт административ сотко келтирүү. Биз мөөнөтүбүз өтүп кетти, однозначно иш козголгондо жана рапорттарды бергенде эле. Азыр эми башка органдар бар, возможно башка органдар менен аракет кылып буну артка кайтаруу маселесин карайбыз. Чоң рахмат. Ийгилик, макулуңуз беке. Макул. Чоң рахмат меңиздер. Областын прокурору өзү көзөмөлүн алмай болду, жагдайды өзү териштирмей болду, маселени чекитти коймой болду. Эми убакыт берип күтө туралы, буйруса мындан аркы чечимдер, мындан аркы жооптор, мындан аркы жыйынтыктар кандай болот? Чын эле ошол 10 гектар жерди мамлекет өзүнө кайтара алабы? Шылуундар бул жерден бир уч топ мамлекеттин элдин эсебиндеги жерлерди байып мындай аларга андай укукту ким берди деген жагдай жаралат. Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2 кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22, 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз, андыктан кабатырланууга негиз жок.